ата, жакшысызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз жакшыбы? Майрамыңыз менен. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Касымбек ата учурда 94 жашта. Өзү атасынан 7 жашында калган чырт курсак баланын балалык күндөрү кыйынчылык менен өтүптүр. Эризеге жетип, кыз жандай элек жаш жигит эл катары согушту карай бет алган. Согушта болгондоруңузду эскерип бериңиз дейт. Мен соғышта 42-нче yıl баргам. Соғыш. Такай 5 жүрдüm. Соғыштан кейін соғыштым. Япондармен соғыштым. Бияқтан бошанып, 5 yıl boşandım. 5 yıl dedim, anam boşandım. 48 yıl geldim. Согуш бүттү деп Кыргызстанга келгенибизде деле жакшы күндөр болуп кеткен жок. Эл арасында жокчулук өкүм сүрүп, ачка калган күндөрү көп болгон деп эскерет. Ага карабай 5 жыл бою фашисттик баскынчылар менен болгон кандуу согушта чексиз азаптарды, көптөгөн жоготууларды алтын баштарынан кечирүү менен бизге ушул күндү тартуулашканына кубанат. 4 kız 6 olası var. Bunda altınlarını çıkıp koyun. 35 neveresi 50 çevresi var. Daha şu 93'te. Ana şu tip devlet tugarlıkta sürekli şöyle gene bu işler var eкен şu barız. Şu kişinin batası bilen hiç alan üzürün görüp atat. Soğuştan emgek kılgan kızmatlarda, dala kızmatlarda olup hazır daha şu Çok öpüyorum. Selam aleyküm. Ал эми Аспек ата 18 жашка чыга элек кезинде эле согушка аттанып кеткен экен. Жаш кезиндеги сүрөттөрүн карап отуруп, чогуу кеткен көп жакындары кайра кайтпай калганына кейбей койбойт. Алардын баары эл жер мекен үчүн кашыкканын аябай патриот катары түбөлүккө жүрөгүбүздө сакталат деп эскерет. Mana nevereler bile düşkün. Канча балдарыңыздар бар? Ösüzlükü 8. 8. 5 kız 3 erkek. 22 sutka yürüp Sverdlovsk'a Erevdağ'a gittik. 22 sutka yürüp. Asır 2 sutka da var hatta. Anda biz 22 sutkada. Bu ismini. Şimdi 18'e çıkıp kalan kesim. Çıkıp kesim. Biz ösü 100 tütündü aile. Anda şunda kalk ösmüşüm. İçine kalk ösülü. O şol 100 tütünden 77 kişi armiyaya getiptir biz. Andan soğuştan kaytıp gelgen 30'u geliptir, 47'si gelmeye kalıptır. O şol 30'un içinden yemi ayılda kalgan hemen. Menden başka kalgan çok var, ötüp etti. Аспек ата 1948-жылдары кайтыптыр. Келген соң Эсенбүү апага баш кошуп, азыркы тапта 10 баланы тарбиялап өстүрүп, ар бири үйлүү жайлуу болуп калышкан кези экен. Мына эче жыл бирге жашадык. 50 yılı geldim bile. Ошондон бери жашап келатабыз. Жакшы бала бакыралуу болдук. Бизде өйдө төмөн уруш талаш болгон жок. Жакшынакай ынтымактуу жашадык. Балдарыбызды чоңойтуп, алга жеткирип, ушул акыбалга келдик. Мен Кудайга ыраазымын, мен мертебе ушунча жашаткан. Эл журтка да ыраазыбыз. Ушу балдарыбыз эми, силер жаштар
өңгүлө, өскүлө. Эл журтка мына өзүңөрдүн жашаган элиңерге кысмат кылгыла жакшылап. Улуу жеңишке 73 жыл. Бул жеңиш оңой эле келе калган жок. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушта немистик фашисттерге каршы күрөшкө 365 миң кыргызстандык жөнөтүлгөн. Алардын арасынан 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болсо, согушка катышкандардын 150 миңдеги орден жана медалдар менен сыйланышкан. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.